Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'de. Hormatly musulman bir toğanım. Sizler menen biz periştelerдің duasına жеткирүүчү ibadattардын катарын толуктап жатабыз. Мына ошондон бүгүнкү 5-чи амал. Бул тавбату илаллахи таала. Ваттибау суннати наби саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах таалага тооба кылуу. Күнөө иштерди таштап, Аллах тааланын ибадатына келүү. Жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнө бекем болуп, динди бекем тутунуу. Аллах таала имандуу адамдардын кадыр барктуулугун өтө жогорку деңгээлде көтөрүп койгон. Жада калса Аллах таала булар үчүн өзүнө дуа кылдыра турган. Буларга Аллах тааладан дуа тилек кылып, алардын күнөөлөрүн кечирүүсүн, Аллах таала алар дозоктон сактоосун, аларды бейишке кирүүсүнө дуа кылдыра турган периштелер дайындап койгон. Аларга милдет кылып койгон. Бул периштелер жөнөкөй периштелер эмес, өтө улуу периштелерге милдет кылган. Аллах тааланын өзүнүн арышын көтөрүп турган периштелер бар. Өтө улуу периштелер, 8 периште бар. Мына ушул периштелер Аллах таалага дуа кылып турушат. Момун адамдардын күнөөсүнүн кечирүүсүн тиленип, Аллах таалага тооба кылып кайткан, анын дининде бекем болгон, анын жөнөткөн пайгамбарын ээрчиген адамдарга алардын күнөөсүн кечирип, бейишке киргизүүсүн тиленип дуа кылып турушат. Жана ошондой эле арышты көтөргөн периштеден сырткары дагы ошол арыштын айланасында арышты орогон периштелердин баары ушул момун адамдарга дуа кылып турушат. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, момундардын даражасы Аллах тааланын астында өтө бийик экен. Аллах таалага тооба кылып кайткандар, анын динин толук карманууга аракет кылгандар, күнөө иштерден алыстагандар, бузук иштерден алыстагандар, мойнундагы парыздарды өтөгөндөр, ошо менен биргеликте эле дагы күнөө иштерди таштап, ар кандай фахша, бузук иштерден, арам жолдон кесип кылуудан алыстаган адамдарга асмандагы периштелер дуа кылып турушат экен. Аллах таала бул нерсени Кур'ан-ы Каримде өзүнүн сөзүндө төмөндөчү эскерет. Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. Аллазина яхмилуна ал-арша ва ман хавлаху юсаббихуна бихамди раббихим ва ю'минуна бих. Аллах тааланын аршын көтөргөн жана анын айланасындагы турган периштелер Роббусуна тасбих айтышат. Аллах тааланы арулашат ар кандай кемчиликтерден, жана ага иман келтиришет. Ва ястагфируна лиллазина аману. Жана Аллахка иман келтиргендерге кечирим тилеп дуа кылышат. Ястагфируна лиллазина аману. Аллах таалага иман келтиргендер биринчи. Аллах тааланын жалгыз экендигине, Аллах тааланын бар экендигине иман келтиргендер. Жалгыз Аллах тааланын өзүнө гана сыйынгандар, өзүнө гана Кудай деп билгендер, өзүнө гана жардам сурагандарга периштелер алардын күнөөсүн кечирүүсүн Аллах тааладан тиленип дуа кылышат дейт. Жана Роббана васи'ата кулла шайин рахмата ва илман. Роббу сен илимиң жана ырайымың бүткүл нерсени камтып алган. Фагфир лиллазина табу ваттабау сабилак ва кихим азабал жахим. Жана Роббус саңа тооба кылгандарды, сана сенин диниңди ээрчигендерди, аларды кечиргин, жана аларды дозоктун отунан сактагының деп периштелер дуа кылып турушат. Иннека антал азизул хаким. Сен жеңилгис, күч кудуретке ээ жана данышман болгон затсың деп периштелер дуа кылышат. Жана аяттын улантысында вакихиму сайат ва ман таки сайата яумайдин факад рахимта ва залика хувал фаузул азим. Жана аларды жаман иштерден сактагының, алар жаман амалдарга ооп кетип калууну, санага күнөөкөр боло турган жолун алар сактагының. Кимде ким жаман иштен сакталган болсо, кыямат күнүндө өзүң гана ырайымыңа алуучусуң. Ва залика фаузул азим. Ким
өзүнүн нафсысын күнөө иштерден сактанып, сенин райымыңа кире турган болсо, мына ушул өтө улуу жеңиш дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, арышты көтөргөн периштелер жана анын айланасында курчап турган периштелер момундарга ушундай дуа кылышат экен. Биринчиси, алардын күнөөсүн кечир дейт экен. Экинчиси, алар дозок азабынан сакта дейт экен. Үчүнчүсү, аларды бейишке киргиз дейт экен. Роббана адхилхум жаннатин адин, жана аларды адин аттуу бейишке киргизгиниң. Ичинде бакчалары болгон, ичинде кан сарайлары болгон бейишке киргизгиниң. Аллати вааттахум, сен аларга вада берген дейт. Ваман салаха мин абаихим ва азважихим ва зурриятихим, жана алар менен биргеликте алар менен чогуу жакшы иштер жасаган аталарын жана жубайларын жана алардын бала чакаларын да киргизгин деп периштелер дуа кылышат экен. Бир эле алар момундун өзүн эмес, анын үй бүлөсүн чогуу бейиште бирге болуусуна периштелер дуа тилек кылып турушат экен. Ошондон кыямат күнүндө бала атасы себептүү бейишке кириши мүмкүн. Жана ошондой да ата баласы себептүү бейишке кириши мүмкүн. Эгер атасы солих киши боло турган болсо, баласы да такыба адам боло турган болсо, Аллах Таала мына ушул баласыны атасы менен биргеликте кылып коет бейиште. Эгер анын даражасы жетпей турган болсо дагы. Бала дагы мына ушундай. Аллах Таала баласы себептүү ата энесинин даражасын бейиште жогорку даражага көтөрүп коет. Андан кийинки дуасы бул алар дозок отунан сакта деген дуа экен. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз мына ушундай улуу периштелердин дуасына эргешүүнү каалай турган болсок, анда Аллах Таалага көп тооба кылышыбыз керек экен. Динге бекем болушубуз керек экен. Күнөө иштерден алысташтык бизге зарыл болуп эсептелинет экен. Бул периштелердин дуасы шек күмөнсүз кабыл болот. Алымдарыбыз айтат, мына ошо арышты көтөрүп турган периштелердин бир эле периште дуа кылган болсо, анда Аллах Таала ошол периштенин дуасы себептүү момундардын күнөөсүн кечирмек. Жана аларды бейишке киргизмек, дозоктон сактамак. Бирок ошо менен биргеликте дагы асмандагы арышты орогон бардык периштелер жана арышты көтөргөн периштелер дагы Аллах Таалага дуа кылып турушат дейт да. Эми элестетиңиз, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала бир эле периштенин дуасын кабыл кыла турган болсо, эми ошончо периштелер дуа кылып аткан болсо, бул дуа сөзсүз түрдө кабыл болот деген. Мына ошондуктан биз Аллах Таалага көп тооба кылышыбыз керек. Күнөө иштерден алысташыбыз керек. Аллах Таалага ибадатка келишибиз керек. 5 убакыт намазыбызга бекем болушубуз керек. Зекетибиздин өлчөмү жетип калган болсо зекетибизди беришибиз керек. Орозону кармашыбыз керек. Жана башка арам иштерден тыйылышыбыз керек. Башка парыз болгон амалды өтөп беришибиз керек. Мына ошондой улуу фазилеттүү амалдарга жетебиз. Жана ар кандай бир арам жолдон кесип калган нерсени ташташыбыз керек. Арак ичкенди, сигарет чеккенди, бирөөлөрдү алдаганды, бирөөлөрдүн малын зулумдук жол менен тартып алганды биз сактанып, андан алыс болушубуз керек. Чоң күнөөлөрдү билип, ошондон сактанышыбыз керек. Биздин башыбызда эмне парыз экендигин билип, мына ошол парыздарды өтөп бере турган болсок, чыныгы тооба мына ушул болот. Тооба деген бул күнөөнү таштай ибадатка келиштик. Мына ушул нерсе. Чын жүрөктөн ошол күнөөдөн өкүнүп, ошол күнөөгө экинчи кайтпаймын деп, калыс Аллах үчүн келиштик. Мына ушул тооба. Демек, тообаларды көбөйтүшү керек экен. Жана диндеги бардык амалдарга бекем боло турган болсок, мына ушунда биз периштелердин дуасына эришет экенбиз. Бул арышты көтөргөн периштелер өтө улуу периштелер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир эле ошол арышты көтөрүп турган периштенин кулагынан баштап, кулагынын жумшагынан баштап, желкесине чейинки аралык деген 700 жыл ошол жерден жөнөкөй бир куш учуп жүрө турган аралык деген. Учуп жете турган ушундай аралык деп айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушундай улуу периштелер. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, момун адам Аллах Таалага тооба кылган болсо, ибадат кылган болсо, ал төшөгүндө жаткан болсо дагы, ага периштелер мына ушундай өзүнүн дуасын кыла берет экен. Биз болгон Аллах Таалага тооба кылып кайтып коюшубуз керек экен, жана диндеги амалдарды өтөп коюшубуз керек экен. Мына ошондой периштелердин дуасына биз эргишет экенбиз. Аллах Таалага ибадаткөй, момун адамдардын катарында болушубуз керек экен, күнөөлөрдөн алыстап, ибадаттарга байлана турган болсок. Андан кийинки 6-амал бул инсан солих адам болуштугу.
жана өлгөн кезде мына ошол ибадаттын үстүндө өлүштүгү бул дагы периштелердин дуасына жеткирет. Инсан качан жакшы амалда жан берет дегенде, качан жакшы абалда жан берет дегенде, ал тирүүсүндө кайсыл амалдарга бекем болуп жүргөн болсо, тирүүсүндө кайсыл амалдарды ихлас менен аткарып жүргөн болсо, мына ошонун үстүндө эле жан берет. Ар дайым 5 убакыт намазга бекем болгон болсо, ар дайым дааратына бекем болгон болсо, арам иштерден алыс болгон болсо, жүрөгүндөгү ошол күнөөдөн тооба кылган нерселери Аллах үчүн болгон болсо, мына ошол нерседе инсан эртең кыямат күнүндө ошол нерседе бул дүйнөдө ушул нерседе жан берип, эртең кыямат күндө мына ошол нерсенин үстүндө тирилет. Жана бул периштелердин дагы дуасына жеткирүүчү амал. Андан периштелердин дуасына жеткирүүчү амал бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтыштык. Пайгамбарга ким салават жолдой турган болсо, ага периштелер дагы салават жолдойт. Периштелер дагы ага дуа кылат. Сиз пайгамбарыбызга канча көп салават айткан сайын, периштелер дагы сизге ошончолук салават айтышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин муслимин юсалли алейя илля саллат алейхи малаикату ма салли алейя." Кайсы бир мусулман адам мага бир салават жолдой турган болсо, ага периште мына ошондой салават жолдойт. Фалюқил абдун ва мин залика фалюктир. Эми пенде кааласа мага салаватты көп айтсын, кааласа мага салаватты аз айтсын дейт. Демек, пайгамбарга салават айтыш менен биз периштелердин дуасына эришет экенбиз. Пайгамбарыбызга канчалык көп салават айткан сайын, мына ошончолук бизге периштелердин дуасы келет экен. Жана жада калса, ким пайгамбарыбызга бир салават айта турган болсо, Аллах Таала буга 10 эсе салават айтат деген. Аллах Таала буга 10 эсе көбөйтүп берет деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Мен салли алейя вахидатан саллаллаху алейхи ашран." Ким мага бир салават айтса, Аллах Таала бул пендеге 10 салават жолдойт дейт. Аллах Тааланын салават жолдосу бул адамга өзүнүн ырайымын түшүрүүсү. Бул адамды ошо периштелердин астында эскерип, мактоосу болуп эсептелинет. Жана дагы урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават жолдоштук бул инсандын гам кайгыларын, башына түшкөн түйшүктөрүн жеңилдетет. Жана инсандын күнөөсүнүн кечирилип кетүүсүнө себепкер болот. Жана инсандын бейиштеги даражасынын көтөрүлүүсүнө себепкер болот. Жана ошондой эле кыямат күнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу биргеликте болууга себепкер болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Аулан наси би яумал кияма актарухум алейя салатан." Кыямат күнүндө мага эң жакын болуучу адамдар, мага эң көп салават айткан адамдар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде бизге бекемдеп кетет. Демек, биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салават айтыштык менен биргеликте эле ушундай улуу соопторго эришет экенбиз. Жана периштелердин дагы дуасына жетет экенбиз. Албетте периштелердин дуасы бул эч бир кайтарымсыз кабыл боло турган дуалар. Периштелер дуа кылган кезде Аллах ушул пенденин күнөөсүн кечир деп дуа кылат. Аллах ушул пенденин өмүрүнө береке бер деп дуа кылат. Аллах ушул пенденин ар кандай бале кырсыктан алыс кыл деп дуа кылат. Аллахым ушул пенденин өмүрүнө береке бер. Ушул пенденин өмүрүнө, ушул пенденин ден соолугун чың кыл, сак саламат кыл деп периштелер бизге дуа кылып турат. Болгону биз дагы аракет кыла турган болсок, периштелерге мына ушундай жага турган амал болот дагы Аллах Тааладан суранып, дуа кылып турушат экен. Мына ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Субханака Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.